Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, амансыздарбы. Мындан 1-2 күн мурда Индияга барган 4 бир туугандарды видеосун чыгарганбыз. Бүгүн мына өзүбүздүн Иса Аслов YouTube каналыбызга чыгарып атабыз. Аларга туугандар 8000 акш доллары жетпей атыптыр. Азыркы учурда өздөрү дарыланып жаткан больницадан карыз болуп жатыптыр да туугандар. Карызга дарыланып жатыптыр. Үйдө дейт, эжебиз видеодо айтып атат. Үйдө бузук гольф тройкабыз бар дейт, машина. Анан бир арыгыраак саан уюбуз бар дейт. Базарга алып чыксак, ал уйду өзүнүн басына көтөрүшпөптүр, арык болгондугунан. Анан машинасына азыр коюп берем. Кандай машина экендигин көрүп аласыздар. Машинанын моторунан баштап баллонуга чейин собрать этиш керек экен. Жок экен, жөн эле кузов эле бар экен да. Ошого туугандар, колдон келишинче ушул карындаштарыбыздын айыгып кетишине колдон келишинче салымыбызды кошуп калсак. Эми үзүлбөгөн үмүт экен, чыгарып бер деп айтышат экен да. Адам көңүл кошуп карап, мисалы, чыгарбай кое албайт экенбиз да. Анан элдер бияктан жазып атат. Тилемчи болуп кеттиң Иса, көрүнгөн ар бир видеодон тиленип чыга бересиң депчи. Туугандар, биримдикте болуп, ар бир ушул чыгарып аткан видеолорубузга реакция кылып, 30 рубль, 20 рубльден которсок дагынчы ошолордун айыгып кетишине кыйла салым кошкон болобуз да, ачыгын айтканда. Эч кимди мындай кылып YouTubeга чыгарып, элдин сурагы кылбасын негизи. Колдон келишинче лайк басып, жакшы сөздөрүбүздү гана арнап жазып кетелик. Бул кайрымдуулук видеолордо мен чынында 1 сом албайм туугандар, чынында. Түшүнүңүздөр, сооп керек, акыретте дагы сооптар керек. Не только бул дүйнөнү, бул жашоону ойлошубуз керек. Биз акыретте дагы иншалла соопторду алабыз. Мына жакын арада орозо келип атат иншалла. Ойлогон тилек ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер. Жардам берип коелу туугандар, эжебиздин видеосуна көңүл бурайлыганда. Саламатсыздарбы? Иса Аслов жеке каналынын жамааты жана жалпы мусулман бир туугандар. Биз азыркы учурда Индия мамлекетинин Нью-Дели Борбор шаарында гостиницалардын биринде истегенмен кайрылып жатамын. Кайрылуумдун себеби ушул мен 4 бала менен бул жака 2 февралда келгенмин. Дагы бул жакта биз 2 ай ашуун убакыт ушул жерде болобуз. Анткени балдарга физиотерапия, лечение болуп атат. Учурда биз ушул больницадан 8000 доллар акча карыз болуп калдык. Азыркы учурда үйдө 2000 доллар акча чогулуптур элден. Дагы 6000 доллар акча керек болуп турат. Буга чейин бизге кайдыгер карабай жардам колун сузган ушул бардык мусулман туугандарга Аллахым ыраазы болсун. Эки дине бактылуулугун берсин. Дайым ден соолук берсин, ден соолуктун айырбасын эч качан. Ошол күндөрдө кимдин кандай ой тилек максаттары болсо бардыгы ишке ашсын, орундалсын. Дагы ушул сиздерден чоң отунуп суранат элем. Дагы да болсо кичине жардам колун сунуп койшуңуздарды. Бизге ошо азыркы учурда 6000 доллар акча керек болуп атат. Менин банк номерим 705 менен 730 740. Россияда Сбербанк номерибиз дагы бар. Бул Сбербанкыбыз бар. Бул мен сиңдим Ажиева Асия Сагынбаевна деп чыгат. Силерге чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана мусулман туугандарым. Мен операциядан кийинки абалым жакшы. Операциядан кийин 2 жума аябай катуу кыйналдым. Бирок азыр абалым жакшы. Менин бир туугандарымдын дагы абалдары өтө жакшы. Сиздерден суранат элем, бизге жардам берип коюшуңуздарды. Мына өкөм, мына гольф тройка деген эмес машина. Токас шунун эмесин коюп атат, запчастарын чогултупчу. Муну эшиктерин алып койгон даяр. Мына туугандар, көргөнүздөр ушундай ситуация болуп атат. Номер карталары бардыгы ошол эжеге караштуу, тиешелүү. Акчаны коркпой которо бериңиздер. Анан жарнамалар боюнча кайрылыңыздар, өтөдөгү номерлерге, каналга катталып кетиңиздер.
Буюрса Исаслов каналы элдин кызматына боло бермекчи туугандар, иншалла. Биримдигибизди көргөзө берелик. Рахмат барыңыздарга. Поддержка бергениңиздер үчүн рахмат. Адам кыскача жардама Сүйүн агабызды сунуштайбыз, эгер кирди чыкты маселелери сиздерде жаралып атса. Өзүңүздөр билесиздер туугандар, мен ишенич туган адамдарды сунуштаймын. Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында.